Ачуусу өтө тез келген аялдарга кандай мамиле кылыш керек? Бир эркек бар, анын аялынын ачуусу өтө тез келет. Бирдекени сындыра коет, идишти башыңа ура коет, баягы сковородка менен башыңа чозо коет, жаргандан тиштей коет, чымчый коет, бирдеке кыла коет. Ушундай аялдарга кандай мамиле кылыш керек десе, бакырат, чакырат, туурабы? Бир аялыңыз келди, өтө ызы чуу кылып атат, бакырып атат, чакырып атат, ачуусу келип атат. Эми аны эмне кылыш керек? Сиз дагы бирдекени алышыңыз керек, колуңузга кармашыңыз керек, же чапалактып коюшуңуз керек бетиге, бирдеке кылышыңыз керек, тиштешиңиз керек, бир жерин сөз көгөртүп чымчышыңыз керек, тиштешиңиз керек бутуну. Жок. Ал ачуусу келдиби? Уну катпаңыз, үн чыкпаңыз, сөз кайтарбаңыз, аны угуп коюңуз. Жарым саат сүйлөйт, 1 саат сүйлөйт, баары токтойт. Токтогондон кийин аны кучактаңыз. Кучактап эркелетиңиз. Аял киши ачуусу келгенде жаш бала болуп калат. Биз жаш балдар ачуусу келсе эмне кылабыз? Бар көчөгө урабызбы же айдай беребизби? Жок, жаш балалыгын билип турабыз. Жаш кыял кеч. Аны кучактайбыз, эркелетебиз. Паланча урду, кыламын азыр. Ана урду, урушам да муну деп, мынтип тийишип, ардекелерди айтып, сооротуп алдап коебуз го, туурабы? Жаш баланы кучактап, жүзүнөн өбүп, эркелетип, ошол ситуациядан, ошо абалдан, жаш баланын ошо понятиясынан эптеп алып чыгып кетип калабыз да жаш баланы. Ал алдаш менен, ал эркелетиш менен, же жакшыраак конфетиңи алып берем, жүр магазинге барып келебиз деп, Аялыңыз дагы ошондой эле. Болгону аялыңыздын ачуусу келгенде ал жаш бала болуп калат. Мени угуп коюп, мени кафеге алып барып кел, же мени бир жерге алып барып кел, мен үйдө отура берип зериктим деген ал, ачуусу келип атат деген. Эркелетип, кучактап, анын сөзүн угуп койсоңуз болду, ачуусу тарайт, баары жок жакшы болуп кетет. Ушул жерде бир эскертүүм бар. Аялдар канча ачууңуз келсе дагы эркек болсоң талагыңды бер деген сөздү кошпоң, калган любой темада ырдай бериң, ыйдай бериң,